Жалпыңыздар менен кайрадан көрүшкөнүмө көптөн көп кубанычтамын туугандар. Бүгүн сиздерге Семетей эпосунан 7-чи көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгач сөздүн башында сиздерден бир аз сураныч, өтүнүчүм бар эле. Муну ошону айтайын дагы, андан кийин кепти улайын. Эмесе мындай сураныч туугандар. Шайырбек Абдрахман деген YouTube каналдан көрүп жатканыңыздар бар араңыздарда. Же болбосо менин Facebook баракчамдан бул көрсөтүүнү көрүп жаткандар бар. Баарыңыздардан өтүнүч бөлүшүп, ушул көрсөтүүлөрдү таркатышып койсоңуздар. Анткени айрыкча биздин жаштарыбыз, келечек муунубуз бабаларынын тарых таржымалынан кабардар болсун, бабаларынын наркынан, алардын салтынан жана өзүнүн тегинен кабардар болсун деген изги жакшы ой туугандар. Эмесе кепти токтогон жерден улай берейин. Ошентип Темирканга баягы Букардын эли Семетейди жамандап кирди да. Бул балаң шок чыкты, Букарда мындай жок чыкты деп бир чети Темирканга бир аз шыкап, бир чети баягы Семетейге арыз кылып киргендерди кагып силкип узатты дагы, бирок өзү абдан катуу ойго чөмүлүп калды. Эми Семетей минтип жүрө берсе кандай болот? Андан көрө эртең мүмкүн чоңойсо мага нааразы болуп жүрбөсүн. Эмне үчүн мени тигил атамдын манас экенин айткан эмессиң, жеримдин талас экенин айткан эмессиң деп мага кайра өчүгүшөбү? Бу кандай болот? Ошондуктан мен муну азыр 12 жашка келип калды, Букарга кан кылып көтөрөйүн деп, анан билгенге манастын ашы деп, билбегенге бая Семетейдин тою деп чоң той өткөрмөк болду. Мына ошол тойго өзүнүн кол астында 8 хан бар экен. Буга баш ийген. Мына ошолордун баарын чакырды. Андан сырткары тигил Сарыарканы жердеген Көкчөнүн уулу Үмөтөй, баягы кадимки Көкчө баатырдын уулу Үмөтөй деген бар экен. Негизи Көкчөнүн аялы Агеркеч ушул Темиркандын кызы болгон туугандар. Каникейдин эжеси болгон. Ошондуктан баягында Алмамбет келгенде Агеркеч айтып атат да, барсаң таласка бар, таласта манас деген бар. Мына ошого тийбестен кетпегиниң. Бир жолу ошол манасты көрүп өт, айланайын Алмамбет деп, Агеркеч Алмамбетти манаска жөнөтүп атканы ошондон бир чети. Ошол Көкчөнүн уулу Үмөтөй бул келди дейт. Желпиништи жердеген кадимки муз буурчак баатырдын баласы Буранбек деген болгон экен. Мына ушул баатыр келди дейт. Кокон Маргалаңдан Козубек, Малабек деген баатырлар келди. Булар Кокон менен Маргалаңды сурап жүргөн баягындай эрлер, хандар туугандар. Анжиянды сураган Сынчыбек деген келди дейт. Алты шаар Кашкардан Өзбек деген келди. Андан сырткары дагы далай хандар, далай элдер келди. Керек болсо тетигил Ындыстанга чейин кабар айтылып, ал жактан дагы бир топ баатырлар келди дейт. Жалпы жонунан бул баягы Темиркандын тоюнда чоң байге болот деп айтып кеттим. Мына ошол чоң байгеге 643 ат чабылмак болду дейт. Эми бул той баштала берсин, бул аттар жыйнала берсин, бул хандар келе берсин. Ал эми Букарда Каникей энебиз эмне иш кылып жатат, ошондон сиздерге бир аз баян этип берейин. Каникей бул тойдун болоорун укту. Бул тойдо чабыла турган байгенин кабарын алды. Андан кийин ушул Семетей баламдын багын сынап көрөйүн деп төлгө кылып, бая тай торуну бая таптай баштады дейт. Каникей энебиз өзү ат таптагандын абдан көп сырларын билген экен. Анткени манастын ак куласын таптап жүрүп, манастын ак куласын ар согушка даярдап жүрүп, Каникей энебиз тим эле саяпкердин саяпкери болуп калган болчу деп айтылат эпоста. Күйүттүү жеңең чоочунуп, жалгыз жанга көрүнбөй тай торуну токунуп, айдалга салууга, асыл буудан күлүктүн ачуу терин алууга, кыябына келтирип, андан кийин бууданды 8 кан элге чабууга мынтип тай торуну абдан катуу даярдай баштады дейт. Бая тай тору сууп табына келгенде анан кийин учкан куш менен жарышып каз алуучу боорет калган экен. Тай тору төмөнкү кабыргага жабышып дейт. Эми караңыздар, ушул 4 сапты сиздерге мындай оодарып айтып берейин. Учкан куш менен жарыша турган болуп, тай тору ушунчалык бир учкаяктап бир орнунга турбай ушун талпынып туруп калды дейт. Анан каз алуучу боорети кабыргасына жабышты дейт да. Мына тай торунун боорун карап туруңуздар туугандар. Ошондо чолпондой көзү чачырап, түктөйбөй жүнү бириндеп,
эки жакка каранып дейт, эрди мурдун жаланып, кара болот ооздук көмөкөйгө каккылап, тал жибиктей куйругун чаткаякка чапкылап дейт да. Бир ордунда тура албай баягы эки жакты карап, көзү чолпондой болуп чачырап, эми сууп ушундай табана келип турган атты элестетип көрүңүздөр. Калган экен Тайтору азууну кайрап кемирип баскан жерин жемирип дейт да. Мына ушундай болгончо даярдап туруп, анан Каныкейнин ошондо эр кийимин кийип дейт да. Семетейге арналып тигилген чоңойсо семетей кийет деп суусар бөрк камдады эле дейт. Ошону башына кийип чыкты дейт. Эми биз бөрк деп кийбей калдык. Негизинен суусар тебетей, кундуз тебетей деп атап жүрөбүз. Ал эми бөрктү биздин Алтай тарапта туугандарыбыз башынан түшүрбөй кийип жүрүшөт, али чейин бөрк деп атап жүрүшөт. Ал эми биздин тилибизде бар, макал лакаптарыбызда бар. Бая бөрк ал десе баш алган деген сыяктуу сөздөрдү биз айтып жүрөбүз. Мына ушундан дагы туугандар биздин Алтайдагы кыргыз туугандарыбыз менен тыгыз байланышыбыздын болгондугун баягы байкасак болот да. Андан кийин сөздү улай берейин. Ошентип алтын жаак айбалтаны алды дейт. Бая Манастан калган айбалтаны кече таласта Ауке көбөш келип, Манастын ордосун бузуп, казынасын камчыга ченеп бөлүп, Канкейдин имчегин жара чаап кеткенде, Манастын ушул айбалтасын Байкуш Канкей энебиз бекитип ала келген болчу дейт. Мына ошол айбалтаны бая кармадык колуна элди дейт. Анан кийин баягы Манастан калган Зулпукор кылычты дагы бая бекитип олтуруп ала келди эле дейт. Андан кийин жакасы алтын жеңи жес, кош бадана торгой көз, келме кериш кеңгүрмө келишимди суп чепкенди кийди дейт. Эми бул жерде туугандар бул чепкен жөн эле бир мындай бөстөн же болбосо матадан тигилген чепкен эмес экендиги жөнүндө мынау сөздү окуп атып билсек болот. Жакасы алтын жеңи жес, кош бадана торгой көз дейт. Бул атайын темирден, атайын чынжырлардан, шакекчелерден токуп тигилген ушундай чепкен экен. Ага кылычтын мизи өтпөйт, жаан ногу тешпейт муну. Мына ушундай чепкенди кийди дейт. Андан кийин асмандан түшкөн боз кисени илди дейт. Боз кисе бул кылычтан бир аз кичирээк канжар. Андан кийин Алмамбеттин сыр бараңын далга илди дейт. Ошентип анан бая чыйырдын көздөй бата алганы жөнөдү дейт да. Чыйырды ошондо 95ке чыгып калган экен. Ошондо минтип айтып атат. Чоңдугу тоодой дарыям, кадырман кыргыз элимдин айдалма мингизип ала келген олуям. Көрүп койсоң көөнүм ток, ак байбыче урмакем, өзүңдөн башка мекем жок. Беренене кулак сал, бел байлаган белим жок, белекке чапсам Тайтору белгилүү кыргыз элим жок. Кимдер каалап койчу экен, мендей жесир катынды төлгөгө чаап көрөйүн энеки Тайтору тулпар атымды дейт. Ошондон чыйырды батасын берип, о Каныкей кулунум, тилегиң Кудай берсинчи, ушул турган Тайторуң букарга чыгып келсинчи деп тилегин айтып батасын берип анан кийин чыйырды Канкейди узатты дейт. Канкей эми баа жоо кийимди кийип алган, ак борчукту минип алган, артынан Тайторуну жетелеп алган, Тайторусу алкынып табы тимеле укмуш болуп турат, туягы жерге тийбейт. Муну ушинтип шарактап кирип келди дейт. Букарга кирип келгенде ким кайсыл хан келип калды? Манастын жээни болду экен бул. Жебир Манастын инилери болду экен. Манастын бир тууган туушкандарынын бирөөсү окшойт. Мунун боорумун карачы, жалгыз өзү Букарды алып кое турган эрекен го деп Канкейдин боорумун көргөндө, Канкейдин сүрүн түрүн көргөндө далайлар чоочуду дейт. Анан букарлыктар Канкейди тааныйт эмеспи? Таанып алып анан кийин Канкейди ушакташып, жала жаап, ушундай бир кыйбат сөздөрдү сүйлөп болбой калышты дейт да. Мен силерге аны китептен окуп берейин. Бул Каныкей дейт. Тайганганын иттей желделе, Манаскандан айрылып кече канчык таластан тентип келдели. Тасмиясы такыр жок, тарчылык түшүп башына канкурунан айрылып 32 жашында, эсебин жаман таптырып, эмчегин алтарамга чаптырып, буласын булап алдырып, бузуктун алтарамга салдырып, кепиши жок байпакчан кейип тентип келделе, өтүгү жок байпакчан өлбөстүн күнүн көрдүле. Өлөрүндө бул тентип тууп алган баласын биздин жанагы Исмайылга берделе. Ой биздин Букардын тузу ушундай, телик куш келсе жай болор, тентиген келсе бай болор. 6 жыл турса Букарга көңүлү гүлдөй жай болор.
түк Кудайды тааныбай ушундай тентиген келсе бай болот. Сегизкан элин жыйсачы, тилди алса Темиркан муногу тентиген кызын тыйсачы. Ат жабам деп Теминбей Темиркандын баягы ар жок кызы дедирбей деп анан анысы ас келгенсип эр өлгөнгө сүйүнүп эркектин кийимин кийинип ичке жолун төтөлөп карыганда бир атын чабамын деп жетелеп будурмакталын кыйсачы букардын каны Темиркан муногу бузулган кызын тыйсачы деп абдан чоң ушакты кылып алышып анан баарысы чогулуп алышып тетигил Темиркандын ордосун көздөй жөнөдү дейт. Темирканга бараткан жолдо да анан кийин бири-бирине шыбырашып, баягы Семетей деген баласы мунун баягы Ысмайылга берип койгон. Быйыл 12 жашка келди эле. Ой, Канкор манас өлгөнү быйыл 12 жылга толду эле. Тоо башынан кыйкырган болгон экен, улар болуп калыптыр. Эптеп эрге тийүүгө, эр кыдырып көрүүгө буганчык кумар болуп калыптыр. Ей дешип, купшундашып барып алып Темиркандын алдында жүгүнүп, момту турушат, таксыр, ой жаман көрсөң жаман көр деп күймүш болуп, анан табаламыш болуп, монтип сүйлөп атат. Будурмакталын кыйып ал, бузулган кызын тыйып ал. Бу букардын шаарынан армандуу муң жыйып ал. Ар жок кызың тыйып ал. Татып ичер букардан тузуңду Кудай уруптур. Эр өлгөнгө сүйүнүп эркек кийимин кийинип, бузулган жолун төтөлөп, тимеле карыган атын жетелеп, чабамын деп энтелеп, кызыңды Кудай уруптур. Eeligip kızın turup esepsiz Kuday urup dur Temиркан. Темиркандын эртең тентиген кызы дебейби, ушинтип бисти жебейби, уят кылып койбойбу, ушинтип бисти сойбойбу дешип тимеле намыстанышып Темирканга мына мындай сөз айтышты дейт. Темиркан баягыларды карып кууп жиберди. Анан тетигил ордосунун мунарасына чыкты дейт. Эми бая жас оолдору бар, кара оолдору бар, ордосу бир келишкен. Мына ошол ордосунун мунарасынан карап турса, Каныкей баласы эр кийимин кийип алып, өзү дагы бая келишимдүү, баатыр сыны бар. Бул Каныкей деген жөн аял эмес болгон 14-үндө чаң салып, бая манас үйөлөп келгенде 70 нарга алтын дилде артып алып, бая Каныкейге кошуларда ошол түнү жанына жаткызбай, манастын билегин жарасайган мындай эрдиги бар Каныкей. Ошол эр бооруму чыгып, көзүнөн жан шыркырап, оозунан от аркырап, мына мынтип баягы манастын бир чоросундай болуп, болбостон манастын өзүндөй болуп момтип далдайып тигил букардын ортосунан көрүнүп турат дейт. Аны көргөн Темиркандын жет өмүрү жерге кирип кетти да, "Ой, Каныкей балам!" чакыртып алан сүйлөшүп атат. Каныкей кулунум, атыңдын оозун бура тура бийирим кетти Каныкей, алдыгы жерге тура тур. Өткөрө башың барында кулунум өзөнгө бойлой комбочу өлөрман катын дедир. О Каныкей кулунум, калк келе шылдың болбочу. Бел байлаган белиң жок, берем балам Каныкей бегирээк атың чабуучу белесте турчу кыйкырып, сенин манас деген шериң жок. Ат чабам деп Каныкей бузулбачы жөнү жок. Тогурунуп Каныкей көп алтын санап таппачы, көп канга шылдың бир болуп кулунум ошол тайторуп чаппачы деп мына мынтип туруп калды. Өткөрө башың барында өзөнгө бойлой комбочу кызым, өлөрман катын дедирип кагылайын Каныкей, калк келе шылдың болбочу кызым. Сен балам бел байлаган белиң жок, бекитилүү жериң жок, бет алган жерин тындырган, кая шаяк бергенди кармап алып сындырган кабылан манас шериң жок деп мына мындай баягы кейип кепчип Каныкейге минтип айтып атат. Сенин ат чаба турган жөнүң жок, балам, айкырып сүрөөн салуучу ак жолтой кыргыз элиң жок. Жесир жүрүп кулунуп жээликпеген жөнү жок кой Каныкей кулунум. Ырыска тууган чунагым 800 түтүн колуңда Каныкей, жан кордугун тарттыңбы дейт да. 800 түтүн эл бердим го. Ошо жерден сен жан кордугун тартып атасың. Эми байгеге жутунгандай мал кордугун тартып атасың. Сага эмне болуп кетти эми? Ошончо эле сага мал керек болуп калган болсо, ошончо эле сага алтын күмүш зар керек болуп кала турган болсо, айланып кетейин, өзүм чаптым ак тулпар. Ошон байге сайгес менен кошуп бүт ал чайланайын. Ой ага разы болбосоң, Шаа Темир чапты чоң тулпар, ошон ал болбосо, андан кийин Ысмайылдын чоң кашкасы кокус алчып келе турган болсо, анал айланып кетейин. Ал болбосо, Көлөйкандын кара кашкан аргымак бул чыкса, мунал, башоту менен ал чайланайын. Ай кызым, айланып кетейин дегенде атасынан жесир деген сөз тукканда Каныкейдин каңырыгы түтөп, Кудай күнү жетип кетти дейт. Айланайын чоң Кудай,
Мурдунун суусун тарта албай ошондо Каныкей турат көзүнүн жашын арта албай. Сай сөөгү бөлүнүп көзүнөн жаш төгүлүп Каныкей туруп муну айтат. Каркыра деген кайран кош, карчыгага жегистиң эй! Капага малган кайранжан качып келсем букарга менин атама жесир дегистиң. Куулу кушка жегистиң о! Куруп турган жанымдын атама жесир дегистиң. Деп Каныкей болбой калды. Оңбогон атам оңбодуң, жесир деп кошо кордодуң кагылайын атаке. Сан жайылган топ беле, Самаркан Букар бу шаарда элинен ушул айрылган менчелик жесир жок беле ата. Ата кагылайын атаке, ак тулпар чапсаң ал чыкса, малдан өлгөн мен канчык баш байгесин алганда не мураска жетейин? Тоспогун ата жолумду, кое бер ата колумду, таалайга бүткөн мал эле ушул турган букарга тай торун чаап кетейин. Кимдер сүйүп койчу экен, эй, мендей жесир катынды төлгө кылып көрөмүн тай тору күлүк атымды деп. Каныкей баягы атасынан жесир деген сөз тукканда моминтип долуланып, моминтип көгөрдү дейт. Белеке чапчу тай торум белгилүү күлүк мал эле. Берен төлөм өлгөндө, бейпайды бубаш көргөндө, ауке көбө шалтарам, ай көлдөн калган сан дүйнө камчыга чинеп бөлгөндө, караанды булбаш көргөндө, касиеттүү жана эле катагандын кан кошо ушу тай торуну менин бакаябама азага берген мал эле. 60ка быйыл толду эле, ушул тай торум 60 асый болду эле. Астыга келсе торумдун баш байгесин бөлөмүн, артта калса тай тору атаке сизге жесир дегиспеймен, ажалдан мурун өлөмүн деди. Аргыма катым барында, атаке арага жүгөн катпаймын. Айкөлүм кыргыз бистин эле арбага карап турганда, намысымды сатпаймын. Деп, муномунтип атасына сөз айтты дагы бастырып кетти. Барып эле баягы Каныкейинен кантсе дагы тетигил көкөтөйдүн ашын өткүзгөн Каныкей, Манастын кандыгын көргөн Каныкей, барып эле аттарды санакка койгула деп моминтип кыйкырганда алдынан дап киши чыга алган жок дейт. Дыр коюп айрымдары баягы Каныкейдин сүрүнөн качты. Анан кийин Молдосан деген бала чыкты дагы аланын аттарды санап баштады дейт. Ушул жерде мен сиздерге урматтуу көрөрмандар, аттардын түрлөрүн санап берейин. Анжиян тараптан Карабайыр казанат аттар келди дейт. Андан кийин Кеңалайдан Калбүрөккө жеспилек аттар келди дейт. Тетиги Жети суудан Каман соору кең аяк аттар келди дейт. Андан кийин тетигил Кырым жактан Кулжа моюн төгөрөк аттар келди дейт. Мына ушундай аттардын түрлөрү толуп чыкты дейт да. Жалпы жонунан 643 ат байгеге кошулмак болду дейт. Андан кийин ат айдоочу 60 жигити менен Эшен чал деген келаткан экен. Каныкей аны чакырып алды дейт. Бери келгин. Деп туруп анан кийин мындан ары айдасаң Ак булак деген жерге барасың. Андан кийин Зорак чийге барасың. Андан кийин тей жүрүп олтурсаң ит торпунун берине барасың дагы. Андан нары итөлөрдүн чөлүн кыдырасың. Андан кийин Кеңкепе деген чыгат. Чымчык учпас, жөн мал жүрбөс ушунчалык кысык чөл. Мына ошол жака барасың. Андан кийин Кара деңиздин жээгине жетесиң. Мына ошол Кара деңизден кое бересиң бери көздөй аттарды. Андай кылбайт экенсиң. Мен сени таап аламын, жолуңан кармап аламын, даңгыттарга жарамын. Деп баягы Эшен чалды зар тиктеп караганда Эшен чалдын жан түшүп кетти дейт. Ой, макул дебиди дейт. Анан баягы жигиттерине айтты дейт. Ой, бул Каныкей долуну билебиз кайнанайын. 14 жашында тетигил Манастын билегин жара сайып, бул деген абдан элдин баарын чуу кылган Каныкей ушул да. Ой, бул кылса кылат, кармаса кармап алат. Жарса жарат, бул сойсо союп салат. Кой айланайын, тетигил Кара деңиздин боюна чейин аттарды айдап баралы. Ой, бул Каныкей тетиги Манастын билегин жара сайган, Манастан кайтпаган Каныкей. Анан кийин бизди аяп коймок беле. Манас ошондо Букарды 6 жол чаап албады беле Каныкейге таарынып. Деп муну ушундай сөз кылды дагы жүрөгү түшкөн бойдон аттарды айдап кетти туугандар. Эми калган кепти кийин көрсөтүүдө айтып беремин. Бүгүн барыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп коштошмокчумун. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк.
баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.